Жума күнү түшкү тыныгууну 2 саатка узартуу сунушталууда. Эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун парламент депутаты Тазабек Икрамов көтөрүп, Өнүгүү прогресс фракциясы 19 февралда колдоого алды. Документ азыр коомчулуктун талкуусунда. Жума күнү жума намаз үчүн түшкү тыныгууну узартуу көпчүлүк кыргызстандыктардын каалоосу. Мамлекеттик мекемелерде иштеген, динге ишенишкен көптөгөн адамдардын өтүнүчтөрү менен эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат. Депутат Тазабек Икрамов демилгелеген мыйзам долбоору жума күнү мусулмандар диний жөрөлгөсүн жасоосуна мыйзамдуу мүмкүнчүлүк берүүнү көздөйт. Жарандардын кайрылуусу болду да. Жуманын аягында, жума намазда бул бүткүл дүйнө боюнча чоң мечиттерде жамаат менен гана намаз окуганы мүмкүн деген жери бар. Ошонун себебинен 1 саатка узатып берсин деп айтып атабыз. 1 саатка тыныгууну узаткан адам ошо жумушунан кийин ошо 1 сааттык жумушун аткарып берет. 6-га чейин эмес, 7-ге чейин иштеп берсе болот. Же болбосо башка күндөргө жылдырсак дагы болот да. Өлкөдө 2600 мечит иштейт. Аларда жума намазды окуу үчүн 1,5 миллионго жакын адам катышат. Талкуунун жүрүшүндө эл өкүлдөрү Кыргызстандын динден тыш өлкө экенин эске алып, 2 сааттык узартууну жума намаз үчүн дебей, эс алуу жана тамактануу деп калтыруу сунушун беришти. Айрымдар башка эмгекчилердин укугу бузулбайбы деген суроону коюшту. Демилгечинин айтуусунда 2 сааттан ашпаган тыныгуу бардык жумушчулар үчүн бирдей болот. Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 105-беренесинде жумуш убактынын ийкемдүү режими каралган. Ушул себептен жума күнкү намазды аткаруу ишке тоскоолдук кылбайт. 105 статьянын негизинде муну иш берүүчү менен иштөөчүнүн арасында келишимде негиздеп алсак болот. Биз 5-күн эс алыш күн деп айткан жерибиз жок. Бул жерден биз айтып атабыз, ушул анча-мынча бир шарттар түзүп берелик. Талаш уруштар болбосун, конфликттер чыкпасын деген ойдо деп жазып чыкканбыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия менен Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы демилгени колдойт. Борбордук мечитте намаз окула турган күнү унаа тыгындары көпкө болот. Мусулмандар 1 сааттык тыныгууда мечитке барып намаз окууга жетишпей калышат. Ошондуктан аны иретке келтирип мыйзамдаштырууга болгон аракет туура дейт Орозбек Молдалиев. Мунун дагы бир жагы бар. Эгерде иш берүүчү жума намазга барганга уруксат бербей койсо, ал уже уруксат бербеген кишинин жоопкерчилиги болуп калат. Намазга барайын деген киши аны кечинде өзү бешим намазынын парызынын каза намазы кылып окуса болот. Бул эми крайний случай. А так лучше мүмкүнчүлүк түзүп берген туура, диний эркиндигине тоскоолдук кылбай эле. Жума күнкү түшкү тыныгууну 2 саатка узартуу демилгесин диний аалымдар да колдоого алышууда. Бизде баш мыйзам боюнча жанагы дин тутуу эркиндиги кепилденген. Ошол кепилденген укугубуз тебеленип калып жаткандагысы бул жашыруун эмес. Бул демилге зарылдыктан, турмуштун чындыгынан келип аткан маселе. 85% мусулман деп айтып атабыз. Кыргызстанда андан да көп мусулмандар бар. Эгер ошондой бир кадамда таштаган болсок, анда ошол демократиянын өзүнүн бир баалуулуктары ишке ашкан болот эле. Анткени көпчүлүк адамдардын пикири мына ушул демократия. Демек бул жерде өгүз дагы өлбөйт, араба дагы сынбайт деген майны айткым келет мен. Биз муну жалпы мусулман журтчулугу каалайбыз, колдойбуз. Мыйзам долбоорун фракция депутаттары колдоого алып, парламенттин кароосуна алып чыгуу чечимин кабыл алышты. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралганга чейин коомдук талкууда түшкөн сунуштар эске алынат. Кыргызстанда 2205 мектепте 1 миллион 33 миңден ашык бала окуйт. Бир канча жылдан бери башталгыч класстын окуучулары мамлекеттин эсебинен бир маал тамак менен камсыз болуп келет. Бир маал тамак деген ат эле болбосо, өкмөт ар бир балага бөлгөн 7 сомго бир таттуу токоч менен 1 стакан чай гана берилет. Булочкасын жеп алып, обедти суу ичет. Анан кийин үйгө барат, тамагы жок. Ошону мен сиздерден сунуш суранам, биз да азыр ойлонуп калдым. Ар дайым мамлекет айтып берет, акча жок депчи. Бирок башташ керекпиз да. Эртең биздин балдар, кыздарыбыз бою өспөй. Мына чек арадан өтсөң, солдаттарды көрөсүң биздин балдардын. Формасы чоң, бою жок, өспөйт, арык. Салмагы жок. Казакстанга өтсөң, ал жерде уже башкача солдаттары.
мына ушул жерде да мектепте окуп атканда дагы курсагы ток болсо билими дагы жакшы алат деп эсептейм. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Турсун Мамырбаеванын айтуусунда дүйнөлүк азык-түлүк уюму Кыргызстандагы 250 мектепте 1-класстан 4-класска чейинки окуучуларга бир маал жылуу тамак менен камсыз кылуу долбоорун ишке ашырууда. Ата-энелердин демилгеси менен балдарга ысык тамак берилип жатат. Долбоорду башка мектептерде да жайылтуу үчүн Билим берүү министрлиги менен Саламаттык сактоо министрлиги чогулуп иштеши керек. Анализ барбы сиздер? Эгерде биз Кыргызстанда бүткүл мектептерге ысык тамак уюштуруп берсек канча акча каражат керек экен? Эми жанагы өкмөт берген эле 7 сомго азыр өкмөттүн деле акчасы жокко, сиягы бизге жок деп атат да, андан ашык бере албайбыз деп. Ошого эле баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзсө, элдердин арасындачы, вот түшүндүрүү иштеринин аркасында кээ бир ата-энелер 10 сомго чейин, 11 сомго чейин кошуп бере алышат экен бир айга. Эми баласына 11 сом берип койсо болот деп бир айга. Атакалар жана печенье күндө акча берет экен. Ошолордун баарын киргизсе, өкмөт бир аз жардам берсе, жанагы ремонт менен же суу өткөргөндөр менен, анда ошол 7 сомду ашырбай туруп эле калган ата-энелерден 5 сом сурап туруп эле жасаса болот мектептердин баары. Мен сиздерден суранам, сиздер чогуу биз фракция менен ушул киргизелик. Ысык тамактануу, тамак аш берүү боюнча балким район администрациялары, балким айыл өкмөттүн башчыларын, кеңештин аларды дагы жүктөйбүз. Алар берсин 2 сом, 3 сомдон. Балким биз бул жерден көбөйтөбүз бюджеттен. Адистердин пикиринде балдарга жылуу тамак жасап берүү үчүн керектүү азык-түлүктүн баары эле өстүрүлөт. Мектептин аймагындагы бош жерлерге да жашылча жемиштерди өстүрүүнү колго алып, мамлекет бөлгөн каражатты натыйжалуу пайдаланса болот. Раз келиптирбиз атам фракцияга да, потому что деген вот столько мы ходим, да, и никакой поддержки не было, честно говоря, да, вот и сейчас вот очень прям как бальзам на душу дегендей. Жанагы программалардын баары менен сүйлөшүп көрөлү, биз вот проекттер менен чогуу обсуждать этип туруп конкретный предложение. Айыл чарба министрлиги мына көрдүңүзбү? Бул жерде дагы экинчи жагы бар. Эгерде биз мектептерде тамак берсек, ал жерде мына картошка сабыз, пиязы, майы, эти ким аны өстүрөт? Дыйкан өстүрөт. Ошол дыйкандан ушул мектеп эле сатылат. Бул да экономикага дагы бир таасир болот. Ошол дыйкандардан эгерде сатып алса, анын дагы бир аз болсо дагы киришеси көбөйүп калат. Бул жерде мына дагы бул жерде связка болот. Мындай айтканда, акчаны биз жөн эле коротпойбуз. Бир жагынан ден соолукка дагы берип атабыз, экинчи жагынан экономикасын да көтөрүп атабыз. Ошонун жагын сиздер дагы чогуу иштешип, бир токтом долбоорун же сунуштасакпы, же мыйзамды сунуштасакпы, же дагы бир угуларды өткөзсөк, ошондорду биз дагы чогуу иштешелик. Парламент оңрулдуу унааларды коммерциялык максаттарга пайдаланууга чектөөнү 2020 жылга чейин токтоткону жатат. Бул туурасында мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү Өнүгүү фракциясынын депутаттары демилгелеп, документти Жогорку кеңеш экинчи окууда кабыл алды. Өлкөдө 25 миңдей рулу оң жагында автомашиналар бар. Алардын 10 миңдейи аймактарды борбор кала менен байланыштырып, үй бүлөсүн багып, калк арасында көпүрө кызматында аткарып келишет. Белгилей кетсек, оңрулдуу унааларды такси кызматы үчүн колдонууга уруксаат берүү Өнүгүү партиясынын шайлоо алдындагы берген убадаларынын бири болчу. Жакшы чечим болду. Себеби азыр кезде Кыргызстанда, мисалы үчүн түндүк түштүктү бириктирип турган жолдо элдер каттамдарда жалаң жеңил машина таксилерди тандашат. Автобус жок, өзүңүздөр билесиздер. Керек болсо, мына 17 кишилик жанакы спринтер деп коебу, микроавтобус, ага дагы уруксат жок. Ошондуктан жеңил машинаны тандашат, жеңил машинанын ичинен дагы комфорт жагынан дагы, эме жагынан дагы көбүнчө азыр оңрулдуу машиналар болот, эсептелет. Ошон үчүн алардын көпчүлүк болгонун эске алганда, мисалы үчүн Жалал Абадтын өзүндө 200 такси дешет, өзгөндө 200, Ошто 1000 дешет. Мисалы үчүн Кызылкая Баткенде дагы 500 болгондо эле өзүңүз эсептей бериңиз, канча адамдын үй бүлөсү багылып атат ушул жол менен.
Алтынбек Жунусович, саламатсызбы? Өнүгүү фракциясы колдоп, сиз демилгелеген автомобилдик транспорттор жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү парламент экинчи окууда кабыл алды. Ал документке ылайык оң рулдуу унааларды коммерциялык максатта пайдалануунун мөөнөтүн 2020 жылга чейин узартуу каралууда. Эмне себептен атайын бир убакытты белгилеп жатасыздар? Анан дагы оң рулдуу унаалар 2020 жылдан кийин эмне болот? 2016 жылы 1 январда бул закон күчүнө кирип токтотуш керек эле. Эми биз 2020 жылга жылдырууну демилгеген себеби бүгүнкү күнү өкмөттө ошол жол кайгылуу кызматтарында мындай четкий механизм жок да. Булар кантип аныктайт? Бул адам жеке машинасыбы же таксиде келатабы? Алар айтып атат, эми шашкасын карайбыз деп. Эми шашканы алып коет. Бул жерде аларда бир механизм жоктугу биринчиден. Экинчиден, эми социалдык абал. 10 миңден ашык адамдардын ушу оң рулдуу автоунаа менен таксовать этип тиричилик кылышат экен. Токтотуп коюш оңой бир күндө. Бирок ошончо адамдарга жумуш ордун камсыздап берип анан токтотсок бул жакшы болот. Анан 2020 жылга деген демилгебиздин себеби биз ойлойбуз эми 2020 жылдары Кудай буйрса биздин кыргыз элибиздин жашоо шарты оңолуп калса, оң рулдуу автоунаалар барып өзүнөн өзү ошол керектөөдөн чыгып калат деген ойдобуз. Такси жагынан Иса Өмүркулов сунуштаган вариант экөөбүздүкү кошулуп 2020 жылга экинчи окууда колдоодон өттү. Коомубуздагы дагы бир көйгөйлөрдүн бири балдардын мектепте жылуу тамак менен камсыз болбогондугу. Өнүгүү фракциясы өлкөдөгү 2000ден ашык мектептердин бардыгындагы башталгыч класстын окуучулары бир маал ысык тамак ичсин деп демилге көтөрүп, бул боюнча жогорку кеңештин токтомунун долбоорун даярдап жатат. Барыбыз эле билгендей, мамлекетте акча жетишпейт буга. Ошол эле учурда балдар тамак ичсин деп дагы демилге көтөрүлүп атат. Кандай ойлойсуз? Бул үчүн каражатты каяктан тапса болот? Мен ойлойм, кошумча каражаттарды издештирсе болот. Бул жерде саясаты турат да. Туура түшүнүшүбүз керек. Биз ошол балдар, кичинекей балдар төрөлгөндөн баштап эненин сүтүн ичип, ошол мектепте окуп, мындай жаңы чоңоюп, сөбөктөрү катып келаткан балдарга тамак берип, мындай бир өсүп келаткан убагында, мындай становлениясында бир жакшы жардам берсек ден соолугуна. Биз ойлойбуз, бир жакшы ден соолугу чың биздин бир коомдо бир жакшы балдарыбыз өсүп чоңоет эле деген үмүттөмүн да. Анан эми кичинекей балдарга тамак бербесек, анан кантип биз чоң маселелерди чечебиз? Мен ойлойм, өкмөт бул жерден каражаттарды караштырып бериш керек. Мисалы, Ысык көл областында бул маселени чечсе болот. Кумтөр жылына 450 миллион доллар берет. Бишкек шаарында чечсе болот. Ош шаарында. Ал эми Алыскы, Ат башы, Ала Бука, Чаткал деген райондордо мисалы биздин өкмөт ошолорго мындай бөлүп кээ бир жерлерге биздин өкмөт ошо колдоо көрсөтүп койсо, бул абдан туура болот эле деген ойдомун. Бүгүнкү күндө кыргызстандыктар талкуулап жаткан негизги тема жума күнкү түшкү тыныгууга дагы 1 саат кошуп берүү маселеси болуп атат. Бул демилгени диний аалымдар, жөнөкөй жарандардын көпчүлүгү колдоого алууда. Ошол эле учурда каршы чыккандар дагы болуп жатат. Айтсаңыз, негизи эле мусулмандардын жума күнкү намазды окуусуна шарт түзүү үчүн мыйзамга өзгөртүү керекпи? Эми бүгүнкү күндө жума намазга жамаат менен барып атышат. Ар кандай жетекчилер бар, бирөө туура түшүнүп кое берет, уруксат берет. Бирөө мындай кара ниеттик кылып, ошол маалда бир тапшырма берип, эми ар кандай жетекчи бар. Мыйзам түрүнөн биз бир мүмкүнчүлүк берсек, эми алар көчөдө бир тамеки тартып, арак ичкенден көрө ошо жумага барсын деген бул демилгени Өнүгүү фракциясынын Тазабек Икрамович колдогон, баштаган демилгени мен да колдоп кетем. Бул эми ошол Трудовой кодексинин 105 статьясына эч кандай мындай каршылык келбейт. Бир жумада 40 саат өзүнүн иштөө убактысы болсо, ал эми закон түрдө жарым сааттан 1 саатка чейин бул жумуш берүүчү адам жана ишкер адамдын экөөнүн ортосунда келишимге жараша болот. Бирок мыйзамда биз сөзсүз ошол күнү уруксат беришин менен бул өздөрү келишип алып, саатын кечкиге жылдырып, же болбосо ошол түштөндүрүү убактысын жылдырып, бул сүйлөшүү маалымын чечип алса болот. Бирок биз мыйзам
киргизип ошол сүйлөшкөнгө мындай уруксат берели деген демилгени мен да колдойм.